Assalamu alaikum ардактуу замандаштар, саламатсыздарбы? Көңүл буруңуздар. Бүгүн Ордолу Ош шаарындагы Теке айылына караштуу жаңы конуштан сатыла турган кезектеги үйдү көрсөтмөкчүбүз. Бул трасса Ош Араван трассасы. Түз барсаңыздар Оштун шаардын центрине кирип барасыздар. Кулатов Кичи районундагы Айлампадан Араван тарапка келе жатканда авторынок, андан өткөндөн кийин Кеңештеги айыл өкмөт центр, андан дагы 1 километрдей өтсөңүздөр жолдун оң жагында тоонун асканын астында жаңы конуш бар туугандар. Мына ушул жерде кызыл заправка бар. Кызыл заправка, Red Petroleum. Ушуга жетпей эле сиздер оң тарапка мына ушул көчөгө буруласыздар. Түз барасыздар. Туугандар, азыркы чоң трассадан биз көрсөткөн жол аркылуу тетиги жактан жогору чыгып келип, мына үйлөрдү аралап, тетиги жол менен ушул забордун ылдый тарабы менен сатыла турган үйдүн жанына келип калдык. Мына бул жерде жаңы бир үй курулуп жатат, анын жанында ушул үйдү көрөсүздөр. Биз сиздерге көрсөтө турган сатыла турган үй ушул. Эгер эсиңиздерде болсо, мындан 1 жыл мурда өткөн жылдын башталышында ушул үйдү келип көрсөткөн элек. Бүгүн кайра келдик. Анткени бул үйдүн видеосу мурда интернетке чыккандан кийин, реклама болгондон кийин бул үйдүн ээлери бул үйдү сатпай турган чечимди кабыл алышкан. Бүгүн болсо кайрадан акча каражаты керек болгондуктан бул үйдү кайра сатууга коюп жатат. Ошон үчүн мен кайра келип көрсөтүүгө муктаж болдум. Биз менен чогуу болуңуздар, азыр үйдүн ээси ушул жерде. Мурда ал Россияда болчу, өзү Россиядан келиптир. Эми болсо үйдү сатып биротоло Россияга кетебиз деп турушат. Чогуу болсоңуздар, азыр экөөлөп көрсөтүп берели. Өз үйүн өзү көрсөтүп берсин туугандар. Ассаламу алейкум. Амансызбы, иштериңиз жакшыбы? Ака. Алейкум ассалам. Ден соолук жакшыбы? Кудайга шүгүр. Жакшы. Үйдү качан курган элеңиз? Үйдү 2017-18. 2017-18. Жакшы. Жол ушулда. Бияк менен да ылдыйга түшүп кетсе болобу? Болот. Ылдыйга түшүп кетсе болот. Кайсы мына үйлөрдү аралаппы? Бул жактан. Анан Оно тетиги үйдүн аркасындабы жол ошондо? Жол ооба, ушундайдан аралап ылдый көчөгө түшөт. Ылдый көчөдө дагы прямой трассага чыгып кетсе болот. Айлан. Чыгып кетсе болот. Атак мына бул жак менен келген оңураак экен, а? Бул жак ушул көчөнүн жолу. Жакшы. Айланасын пескоблок менен тоскон туугандар. Дарбазасын коюп койгон. Бул көчөдөгү 5-номурдагы үй. Жалпы канча комната, проектisi кандай болгон, аны азыр көрөсүздөр. Анда чогуу болуңуздар, биз көрсөтүүнү улантмакчыбыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Кирип келатабыз. Жаңы курулган, бирок толук бүткөрүлө элек. Жериңиз канча сотик эле? 5 сотик. 5 сотик. 5 сотик жери бар туугандар. Караңыздар, үйдү кандай курган? Бир катар көрүңүздөр. Узун туурасы канча бул үйдүн? Менин жанымда жүрүңүз тууган. Сол жагымда жүрүңүз. 8-17. Кайталап айтып коюңуз, катуураак. 8-17. 8-17. Узун туурасы. Узун туурасы. Канча комната? 5. 5 комната. 5 комната. Көрдүңүздөрбү? Айланасы тосулган. Дагы бир жолу кайталап айтам. Фундамент жерден 1 метр бийиктикте көтөрүлүп турат экен. Бир комнатанын асты подвал да бар окшойт, э? Подвал бар бул жакта. Жакшы. Могу жерлер эми бактараак болот. Ошондой болот. Бул жерде кичине парковка парковка кылганга, брусчатка басканга, навес кылганга үйдүн алдында жер кеңир экен. Анда жүрүңүздөрчү туугандар. Үйдүн узун туурасын дагы бир жолу кайталап коюңчу. 8-17. Туурасы 8, узундугу 17. Мына. Көрдүңүздөрбү? Бул эмне менен курулду? Бу атайын баягы ылай саман аралашкан кирпичпи? Сокмо деп коет экен муну. Сокмо. Биз Россияда жүргөндө салдыртканбыз. Биз ошо чоңдар маселелер берген. Ошо менен салдыртканбыз. Жакшы. Бүгүн эмнеге сатып атасыз эми? Россияга кетип атасызбы? Ооба, Россияга кеттик. Биз анан бул жерде өзү акча керек болуп атат. Өтө срочно сатыш керек, ошол үчүн сатууга чыгып. Кайра сатууга койдуңуз. Мурда эмне, клиент чыккан беле, анан кайра сатпайбы, сатпай турган болуп калдык дебедиңиз беле? Клиент чыккан болчу мурда. Сатылбай турган болду эле. Анткени өзүбүздөн бирөө алды эле, аламын деп. Акчасын турула бере албай калып калды. Акчаны башка жактан таптыңыздарбы ошондо кийин? Акчаны таптык, мен өзүбүз табып, азыр кайрадан сатып, анан кайтсакпы деген ой бар. Жакшы. Крышасы оцинковка тыныкі менен жабылыптыр. Жыгаштары жалаң сасна жыгаштар экен. Жалпы 5 бөлмө.
Азыр бир чекеден көрсөтөлү, проектисин дагы тааныштырып коелу. Мына жерден ичкери киргенде туугандар, бул жер коридор болот, коридор. Көрүп турасыздар. Бир чекеден көрсөтө беребиз. Коридордун туурасы 3,5 метр чыгат экен. Узундугу бир 10 метрден ашат. Бөлмөлөрдү оң жактан көрсөтөйүн. Биринчи мына чекедеги бөлмө. Кандай бөлмө болот ака? Чоң ошо мейманкана. Зал да, Зал. Конок бөлмөсү. Мына караңыздар. Туугандар, бул бөлмөнүн туурасы 3,5 метр, узундугу 6,5-7 метрди чапчыйт экен. 7 метр точно чыгат экен. Фундамент кандай куюлгандыгын сиздер ичинен көрүп койсоңуздар болот. Астын подвал кылууга мүмкүн, анткени подвалдын эшигин бул жерге коюп койгон. Мында бир терезеси бар, чоң терезе. Бул биринчи бөлмө болду, мейманкана, зал. Экинчиси ортодогу. Бул спальный бөлмө. Бул детский комната. Детская комната. Эшиги ушул жерде болот, терезеси да ушул жерде болот. Астын подвал кылса болот экен, а? Так, жакшы. Эки бөлмөнүн ортосунда печканын орду бар турбайбы? Печканын орду. Печка коюлат деңиз. Мына бул бөлмөгө печка коюлабы ошондо? Экөөнө бир печка коюлат. Ушул жагынан жагылат. Ооба, ошондой план болгон. Жакшы. Эки бөлмө окшош экен. Узун тууралары 3,5 экен. Экөө тең окшош, бирдей, ортосунда печкасы бар. Эки бөлмө. Так, үчөөнү көрсөттүк. Эми төртүнчүсү, мына жери кандай? Кухня кылабыз деген. Кухня болобу? Ооба, ошондой. Студия, кухня деңиз. Жакшы. Бир терезеси бар экен, кичинекей терезеден батыш тарапта турат. Бул жер кухня болот экен. Студия, холл сыяктуу экен. Эми сол тарапка киребиз, дагы бир чоң бөлмө бар экен. Бул кандай бөлмө? Бул жер дагы ошо мейманкана деп. Залбы? Зал болот. Бул да зал. Жакшы. Бул дагы, бул бир аз чоңураак экен, 3,80 туурасы. Ал эми узундугу 7 метр чыгат. 3,80ге 7 метр чыккан чоң зал экен. Конок бөлмөсү экен, жакшы. Чорный потолок азырынча жасалай элек. Жыгачтарын көрүп турасыздар. Калганын өзүңүздөр бүтүрүп аласыздар. Зардуалы урулган, крышасы оцинковка тыныкі менен жабылган. Үйдүн алдындагы жер аянтын ушул жерден көрүп койсоңуздар болот. Мына, бактарак кылганга, кошумча курулуш кылганга, же унаа коюучу жайды, брусчатка аянтын, навесин кылганга бүт баардык курулушка ушул жерде место бар. Тоого жакын, ташка жакын сонун экен, жакшы, сонун. Эми үйдү канча дейсиз сиз? Баасы? 1,5. Срочный сатылган үчүн азыр 1,5 койдук. 1,5 дегениз кандай? Миллион бу? 1 миллион 500 миң. 1,5 миллион сом да? 1,5 миллион сом. Мурда канча деген элеңиз? Баасын? 1 миллион 700ге койгон болчубуз. 1 миллион 700ге койгон элеңиз. Азыр срочный сатылыш керек болгон үчүн ошого коюп жатабыз. 1,5 миллионго. Документтери кандай? Документтер так. Баары бар. Бар. Документ жагынан проблема жок. Проблема жок. Жакшы. Бул жер негизи жаңы конуш, Ооба, жаңы. Документтери бар экен. Таза суу маселеси кандай? Таза суу маселеси ушу жогорудан келет. Канча метр жакын? План болуп атат, алып келиш булар. Бирок ошол жактан алып пока ташылып ичилет. Ташылып ичилет. Канча метрден? Где-то 300-400 метр. Ташып келиш керек, Ооба, ташып келиш керек. 300-400 метрден ташып келиш керек. Электр тогу кошуналарга келиптир, уже? Мына, столбалар да бар экен. Электр тогу бар экен. Бияка газ тартылат дейби, тартылбайт дейби, кандай дейт? Ошол маселе жүрүп атат дейт, если план ишке ашып калса, келет. Келет. Жакшы. Эми инфраструктурасын айтып коеюн сиздерге, туугандар. Эгерде бул үйдү сатып алып жашай турган болсоңуздар, бала чаканы мектепке Кеңештин центрине жөнөтөсүздөр, Айыл өкмөттүн жанында. Бала бакча, мектеп, мечит, маркеттер бар ошол жерде. Баниядан баштап кыскасы аптекага чейин бар ошол жерде бар. Трассанын жээгинде. Жакса сүйлөшүп көрүңүздөр. Бул үйдү толук кайрадан көрсөткөнгө аракет кылдык. Мурдагы видеону дагы бир катар көрүп чыксаңыздар болот. Мурда 1 миллион 700 миң деген болсо, 200 миң сом баасын түшүрүп коюптур. 1 миллион 500 миң сомго сатып ала аласыздар. Жакса сүйлөшүп көрүңүздөр. Трассада транспорт тынбай өтүп турат. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ушул үй сиздерге насып кылсын эми. Көрүшкөнчө.